وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Бұл аяттың манisi өздөрү дейт, жакшы адамдар. Muhtaç болып турса дагы, башка бирөөлөрдү жогору коет өзүнөн. Өзүнө каалаганды башка бирөөгө кааламайынча дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз өзүмчүлдүк деген жаман сыпаттан арылганга, тазаланганга аракет кылышыбыз керек. Өзүмчүлдүк бул кимдердин сыпаты? Өзүмчүлдүк бул шайтандын сыпаты. Себеби шайтан мен деп айткан. Мен мындан жакшымын адам атадан деген. Ошондой эле Фираун айткан. Мен силердин кудайыңармын деген. Ошондой Намрут айткан. Мен тирилтем, өлтүрөмүн деп. Куранда, хадистерде, окуяларда карап көрсөк, өзүмчүлдүк бул жаман адамдардын сыпаты болуп эсептелет. Өзүмчүл адам ким? Өзүмчүл адам бул өзүнүн кызыкчылыктарын башка бирөөлөрдүн кызыкчылыктарынан алдын коет, өзүн сүйөт. Башка адамдар бул өзүнүн жогору болушун каалабайт. Өзүнүн муктаждыгы бүтсө болду, өзүнө пайдалуу болсо болду, а бирок башка мусулман бир туугандарын ойлоп дагы койбойт. Бул жаман сыпаттан арылуубуз, урматтуу мусулман бир туугандар, баардыгыбызга зарыл болуп эсептелет. Бул өзүмчүлдүктүн азыркы учурдагы жашообуздагы белгилеринен, урматтуу мусулман бир туугандар, базарларда, мал базарларда, машина унаа базарларда же соода сатык жалпы тармагында эми кандай өзүмчүлдүк кылат? Колунан келишинче арзан алып, өзүнүн пайдасын көрүп, башка бирөөгө кымбат сатканга аракет кылат. Антип өзүмчүлдүк болуудан биз тыйылышыбыз керек. Ошондой эле жолдо бара жатканда, урматтуу мусулман бир туугандар, качан гана тыгын болуп турган убакытта айланып келип туруп, эртерээк өтүүнү биз каалайбыз. Бул жактагы ошончо тизилип турган адамдын акысын биз жейбиз, жана аларды ойлоосун өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызды ойлоп эле кирип кеткенге аракет кылабыз. Бул дагы жаман сыпат. Ал эми ушул өзүмчүлдүктөн биз кантип кутулабыз? Жолдорун кыскача санап өтөйлүк. Биринчиси, өзүмчүлдүктүн жаман акыбеттерин терең ойлонушубуз керек. Өзүмчүлдүк кандай гана чоң күнөө, өзүмчүлгө бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы жаман мамиле кылынат. Өзүмчүлдүк чоң күнөө болуп эсептелет. Экинчиси, өзүнө каалаганды бирөөгө каалоонун пайдаларын ойлойлук. Кудай Таалам мындай адамдан ыраазы болуп, булдун акыретте даражасын бийик кылат. Үчүнчүсү, өзүмчүл эмес, өзүнө каалаганы башка бирөөгө каалаган чөйрө менен көп жүргөнгө аракет кылалы. Андан кийинкиси, Аллах Тааланын казынасы кенен экендигин биз билели. Биз өзүгө каалаганы башка бирөөгө кааласак, биздеги нерсе, жакшы нерселерибиз түгөнүп калбайт, тескерисинче Кудай Таалам берекесин берип, көбөйөт. Кудай Таалам баардыгыбызды өзүмчүлдүк деген жаман сыпаттан аруулап тазаласын.